Анан инсан Кудай Таалага урматтуу, инсан Кудай алдында сыйлуу, инсан болгондугу үчүн эле. Анткени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Валакат каррамна бани Адам", биз адам уулдарын урматтуу кылдык, сыйлуу кылдык деген да. Хамалнахум фил барри вал бахр, деңиз жана кургактыкта унаалардын түрүнө жүктөдүк. Розакнахум минат тойибат, эң таза көркөм рызыкларды бердик. Ва фаддалнахум аля касирин мимман халакна тафдила, жараткан макулуктардын алда канчасынан эселеп инсанды артык кылдык деген. Муну айтканда Саид Нурси рахимахулла айтмакчы, бул аалам туруш турпат менен бир дарак окшодо турган болсо, ошол дарактын мөмөсү инсан болуп атат да. Мисалы кичинекей бир алма чоң бир дарактан өсүп чыгат. Ал дарактын бутактары болот, бутактар үчүн анын сөңгөктөрү болот, сөңгөктөр үчүн дүмүр болот, дүмүр үчүн тамыр болот, тамыр үчүн жер болот, жер үчүн асман болот. Ушундай карачы кандай байланып кетет да. Анан ошонун баардыгы барып кичинекей бир алмага кызмат кылып атат да. Анысыкандай бул аалам ошол бүтүндөй дарак алмага чуркагандай бул аалам дагы бизге чуркап атат. Кудай Таала бизди ушундай бир бул ааламдын мөмөсү кылып койду дагы, бүт барын бизге чуркатып кызмат кылдыртып койду. Демек инсан жашап аткан жерде миңдеген нематтар менен биз оролгонбуз, чулганганбыз. Бизди көлөкөлөп турган асман тараптан да бизге миңдеген нематтар жаап турат. Жамгыр, кар, аба, кислород, ошондой эле төбөсүнөн бутун учуна чейин Кудай Таала миңдеген нематтарды берип койгон. Көз бир белек, кулак, мурун, дем алуу ар бир клетка, Ал аз келгенсип Кудай Таала бизге берген нематтарын секунд сайын тынбастан жаңылап турат. Кислородду жаңылап турат, клеткаларыбызды жаңылап турат, терибизди жаңылап турат, бүт баары жаңыланып турат. Ар бир жас сайын бардык нерсе жаңыланат дей койчу. Демек ошол нематтарды берип аткан Кудай Таалага нематты байлай билгенге машыгыш керек экен. Кийим кийип атасың, Кудайым берди шүгүр. Тамак жеп атасың, унага отуруп атасың, жылуу үйдө жатасың, уйкуга кеттиң,